Мен азыр идеология жана нарт маселе боюнча эки маселе бар. Биринчиси идеология боюнча Ош шаарында куттуу эл деген чоң форум өттү. Ошол форумда идеологиялык мындай каркас түзүлдү да. Ушул куттуу эл форумунун базасында идеологиялык доктрина иштелип чыгыш керек. Биздин госсекретарь катышкан, Ошто Ош шаарынын мэриясынын демилгесинен өткөн. Ушул куттуу элдин айланасында идеологиялык доктринаны иштеп чыгалы. Экинчиси, президентибиздин демилгеси менен эгемендиктин 31 жылдык мааракеси көз жоосун алган Чуңкурчак жайлоосунда өттү. Кийинки ар бир шаар, ар бир жылы, ар бир областта өтсүн деген чечим кабыл алган. Ошол кийинки эгемендүүлүктүн мааракеси Ош областынын алай жергесинде, алай тоолорунда өтсүн. Эми мекендештер, мен Ош шаарынын маселесине өтөйүн. Биринчи, Ош шаарынын генералдык планы өзгөртүү киргизилип, Ош шаарынын аймагы кеңейтилиш керек. Ош шаарынын деталдык планда долбоору чечилиш керек. Анын ичинде анклавдар жоюлуш керек. Бул маселени министрлер кабинетине сунуш кылабыз. Экинчи, келечекте боло турган административдик реформанын алкагында Ош шаары эки районго бөлүнүш керек. Акбура дарыясынын оң жагы Алымбек Датка району, Акбура дарыясынын сол жагы Курманжан Датка району болуп түзүлүш керек. Андан кийин шаштырбай туруңуздар. Ош шаары экинчи эле борбор эмес, бул Кыргызстандын түштүк борбору. Биздин планыбыз Ош шаары түштүк регионунун флагмандык шаары болуш керек. Ошондуктан Ош шаары кеңейтилип, эки районго бөлүнүп, түштүк регионунун флагмандык шаары болуш керек. Андан кийинки маселе. Ош шаарынын так ортосунда Сулайман тоосу жайгашкан, анын статусу Маданият министрлигинин составында көз каранды. Сулайман тоону ЮНЕСКОнун карамагында калтырып, статусунда Ош шаардык мэриясына өткөрүп, Сулайман тоо мамлекеттик жаратылыш паркын түзүш керек. Андан кийинки Ош шаары тездик менен өнүгүп атат. Ошондуктан Ош шаарында канализация системасы аябай эскирген. Ушуга байланыштуу жаңы жана заманбап канализациянын курууну министрлер кабинетинен суранабыз. Төртүнчү маселе, социалдык долбоорлорду турмушка ашырууда трансформация маселеси кечеңдеп атат. Ушул трансформация маселесин министрлер кабинети тез ыкчам чечип бериш керек. Алтынчы, Ош шаарында эки масжид бар. Бул Ачы жана Кеңсай. Ушул масжидтердин инфраструктурасын түзүү үчүн республикалык бюджеттен каражаттар бөлүнүш керек. Андан кийин мектеп логистикасын түзүү. Мектептердин аймагында кошумча курулуштарды, бала бакчаларды жана модулдук класстарды курууну республикалык бюджеттен акча бөлүүнү суранабыз. Андан сырткары мынабы Озгур айылында 80 гектар жер талаш болуп келатат. Соттошуу, ушул маселени чечиш керек. Эми акыркы маселе, урматтуу макендештер, мен көтөрө турган маселе бул экология. Биз Айкөл Манас атабыздын 7 осуятынын 6 осуяты табият менен таттуу мамиледе жашоо. Биз уран чакырганыбыз менен, бирок мамилебиз жаман. 30 жылдын ичинде тоодо кайбирен калбады, сууда балык калбады. Ошондуктан мен президентибизге кайрылам, урматтуу президент, 7 жылдык аңчылыкка каршы мораторий жарыялаш керек. Жаратылыш коргоо жөнүндө мыйзамга жаңы өзгөртүү киргизип, жаңы редакциясы кабыл алыш керек. Экологиялык кодекс кабыл алыш керек. Президентибиздин жашыл мурас демилгесинин негизинде убакыт байке. жашылдандыруунун доктринасы кабыл алыш керек.